ойлойм деп атат. Ал эми кээ бир маселелер бар, биз ойлоп оюу жетпей турган. Ал маселелерде Кудай Тааланын буйругу бизге кандай түшүрүлгөн, ошону гана угушубуз керек. Албетте ойлой турган эркиндик берилген жерде оюбузду айтабыз, бирок бул жерде Аллахтын өкүмү, пайгамбардын өкүмү турган жерде эч кандай ойдун болбосу кажет. Балки милдеттүү. Аллах Таала бул жөнүндө өзүңөр билбегенди сүйлөбөгүлө деп айткан. Андан сырткары пайгамбарыбыздын өзүнүн хадистеринде кимде-ким көз ачыктарга ишенсе, анын ыйманы кетет деп. Ал эми кимде-ким ишенбей суруп деле көрсө, жөн эле кызыкчылыкка же убакыт өткөрүү үчүн көрсө, анда 40 күнгө чейин намаз кабыл болбойт деп айткан. Экинчи бир маселе агайыз айтып аткан экинчи жүйө, мисалы үчүн жанагы сойкуларды же болбосо башка нерселерди көргөндөн көрө аалам сырларын көргөн бул жакшыраак деп атат. Эми балким сыртынан караганда мындай булар жылаңач болбогондугу үчүн жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок чындыгында анын түпкү философиясына келип караганда жылаңачтар адамдарды чоң күнөөгө түртө турган болсо, ал эми бул көзачыктар адамдарды андан дагы чоңураак ширкке же болбосо ыймандан чыгарып кетүүгө түртөт. Албетте биз Кыргызстанда светтик деп жазылганбыз, бирок ошого карабастан бүткүл дүйнөлүк стандарттардын негизинде биз Кыргызстан кааласак каалабасак ислам өлкөсүбүз, ислам мамлекетибиз. Себеп дегенде 85% мусулмандар жашаган жерде мына ушундай болот. Бирок ошого карабастан азыркы айтып аткан адамдардын укугу, адамдардын баардыгы ушуну көргөнгө болот. Биздин адамдар билимдүү, ошол билимдүү адамдар баардыгын мындай териштирип алат дегени менен бул жанагыдай улуттук деп аталган, коомдук деп аталган компанияда же жанагыдай корпорацияда ушул көрсөтүлгөн такыр туура эмес. Себеп дегенде адамдарга дайыма жакшы гана нерсени көрсөтүп, ошол нерсени жеткирүү, ал ошол республиканын негизги минбары, республиканын негизги микрофону болгон жерде ошол жакшы болуш керек. Биз азыр мына 20 жылдан бери туңгуюк тышоодо келе атабыз дагы адамдар чындыгында эмне жаман эмне жакшы экенин билбей калышты. Азыр мисалы үчүн кээ бир айылдарда КТРКдан башка телевидение тартпайт, көрсөтпөйт. Алар ошону мажбур көрсөткөнгө биз туура келип атат да. Мына ушул нерсе жалпы мусулмандардын ыймандан чыгарып коюуга демилге болуп турат. А бул нерсе пайгамбардын осуятында айтылган. Эгерде кайсы бир маселеде пайгамбар жете турган болсо, биз аны өзүбүздүн оюбуз менен четке кагуу укугубуз жок. Албетте биз ошол эле биздеги демократиянын шартын карманып айтып атабыз муну. Силер эмне үчүн сүйлөйсүңөр, эмне үчүн башка мусулмандардын атынан айтасыңар, ошо укугуңар барбы деген сөздөр келет. Укугубуз бар. Анткени биринчиден ошол мусулман дини боюнча биз адиспиз. Экинчиден ошол бүткүндөй мусулмандардын курултайы уламалар кеңешин шайлаган учурда биз ушул жерде шайланганбыз. Демек Кыргызстан элдерине, Кыргызстан мусулмандарына ошону айтып түшүндүрүүгө укугубуз бар. Ошол эле демократиянын шартында 85% дээрлик тоголоктогондо 90%га чейинки мусулмандар эгерде өздөрүнүн динин туура эмес аңдап аткан болсо, аларга туура түшүндүрүүгө да биздин укугубуз толук түрдө. Жана кошумча айтыш керек, таксырым. Биз мисалы үчүн жанагыдай балдарга жанагыдай прививка деп коебуз, ушундай беребиз. Бүтүндөй милдеттүү түрдө. Андан сырткары милдеттүү түрдө билим алдырабыз. Каалабагандар дагы. Демек бизде айтканда бардыгы өздөрүнүн укуктарына дей турган болсок, анда биздин укуктар тебелеп тепсеп кое тургандар дагы бар да. Мисалы үчүн балабызды 1-класска бербей кое албайбыз, каалабасак дагы. Бала школго баргысы келбесе дагы ага эмне бар деп айтабыз. Ошондой эле прививка маселесинде, эмдөө маселесинде, жана башка бир канча маселелерде налог төлөгөм дей турган болсо төлө деп айтабыз. Көрдүңүзбү? Бул жерде укуктар жана милдеттер. Ошол сыяктуу эле шарият тараптан дагы бизге укуктар жана милдеттер белгиленген. Карапайым мусулмандарга айтабыз, жок туугандарым, силерге бул укуктуу эмессиңер, балким ушул нерсени көрбөгөнгө милдеттүүсүңөр. Ошондой эле биз налог төлөп, биз багып каржылап аткан ошол КТРК өзү дагы ушуну көрсөтпөгөнгө милдеттүү. Ал жөн гана укук деген сөз эмес. Себеп дегенде карапайым элдин, мусулман элдин башын айланда турган мына ушундай ыйманга туура жат болгон, исламга жат болгон, Аллах Таалага туура келбеген, пайгамбарга туура келбеген көрсөтүүнү укуктан пайдалануу деген сөз менен, демократия деген кооз сөз менен көрсөтүү туура эмес. Албетте КТРКда башка абдан жакшы передачалар бар. Эң сонун адамдын маалыматтык, адамдын бир ыйманын өстүрө турган. Ошондой болуш керек бизде. Анан биз жок көз ачыктарды, эл билбеген көз ачыктарды көрсөтүп, азыр ошолордун үйлөрүндө адамдар кадимгидей кезекке туруп атканын билип атабыз. Ошондуктан бул көз ачыктарды каалагандар көрсүн. Анан бардыгы чубак ажын деңгээлине жетсин деп. Жок, эгерде экономика боюнча сүйлөп атса, Акылбек Жапаров сүйлөп атса, Келдибеков сүйлөп атса, мен алардын сөзүнө аралашкан жерим жок. Себеп деген алар сүйлөп атышат. Мисалы үчүн 120 депутат биз үчүн көп нерсени кабыл алып коюп атат. Ошол сыяктуу биз дагы көпчүлүк мусулмандар үчүн уламалар кеңеши, курултай же аалымдар айтканга сөз түрдүү укугу болуш керек дагы. Муну ошолорго мунуңар туура эмес деп айтыш керек. Туура укуктуулук деген менен ар бир ушундай билимди алат десек, анда элдин бардыгы молдо болуш керек да, анда телевизорду ким иштетет, дыйканчылыкты ким кылат, эгинди ким кылат. Демек ар бир адис өзүнүн түшүнүгүн айтыш керек, ошону уга милдеттүү болуш керек. Мына ушуну көрсөтүп атканда жөн эле демократия деп көрсөтө бербестен, балким ошол
жанагы алымдардын кеңешинен, мусулмандардан сурап, себеп дегенде бул мурда дагы болгон. Биринчи чыгарылышында каршылык көрсөткөнбүз, айтканбыз дегенбиз, бирок ошол эске алынган жок. Демек, демократиянын өзү дагы ушул жерге тепселенип жатат. Мусулмандардын көз карашы, мусулмандардын укугу эч кандай каралган жок. Эгерде сойкулук Куранда арам деп айтылынса, аны ошол жок, Куранда арам деп айтылган менен болбой эле мен барып көрүшүм керек экен. Балким сойкулар менен жашаган жагымдуу болот дегенден кийин айтыш керек деп турган болсоңуз, анда муну шариатты кармангандар эмес, бүтүн акыл эслөө туура эмес деп айтат. Кур'ан-ы Каримде кээ бир нерселер, пайгамбардын хадисинде кээ бир нерселер ачык эле арам, көргөнгө болбойт дегенден кийин аны көргөнгө таптакыр болбойт. Сиз айтасыз, көрүп туруп кызыктырыш керек башка экен. Шариатта айтылып аткан болсо, кийин ошого ишенбеген адам катары, капыр адам катары, мусулман эмес адам катары барып туруп Кур'ан айткан чын бекен, жалган бекен дей турган болсок, анда биз Аллах Тааланын шариатына каршы өкүм жүргүзгөн болобуз. Аны көргөнгө болбойт, көрбөйбүз, ага тыюу салыш керек. Сиз айтасыз, биздин конституцияда демократиялык коом деп тандалып алынган. Ошол жерде эл башкарат, элдин негизги деп. Негизги мусулман элдин пикири эске алынган жок. Ошол жердин өзүндө баш мыйзам өзү тебеленип турат бул жерде. Эми айтсаңыз болот. Өттүңүзбү? Вот айтсаңыз, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда 6 миллионго жакын эл жашайт. Мисалы үчүн 50-60%ке чейин биз элден мурун телевидениянын кызматкерлери аны карап көрүшөт, элге жагып атабы. Демократиялык коом деп тандалып алынган. Ошол жерде эл башкарат, элдин негизги деп. Негизги мусулман элдин пикири эске алынган жок. Ошол жердин өзүндө баш мыйзам өзү тебеленип турат бул жерде. Эми айтсаңыз болот. Өттүңүзбү? Вот айтсаңыз, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда 6 миллионго жакын эл жашайт деп коелу. Ошонун баары эле мындай ойдо эмес да. Көп кишилер аны көргүсү келип атат да. Мисалы үчүн 50-60%ке чейин биз элден мурун телевидениянын кызматкерлери аны карап көрүшөт, элге жагып атабы, же жаккан жокпу, ошондон ламанан көрсөтөт да. Мисалы үчүн сиз көп мусулмандардын атынан сүйлөбөңүз да. Сиз өзүңүз катары Сиз чындыгында Кыргызстан атынан сүйлөгөн укугуңуз жоксуз. Сиз болгону КТРКнын директору гана болгонсуз. Ал эми мен диндин адисимин. Ушул боюнча жогорку билими бар. Кыргызстандын мурдагы муфтии катары, уламалар кеңешинин мүчөсү катары толук сүйлөгөн укугум бар, таксыр. Сиз мени өзүңүздү салыштырдыңыз, биринчи маселе. Экинчи маселе, бул жерге жаманбы, жакшыбы эгер чакырылып аткан болсо, пикир билдирүү үчүн сиз эмес, башка кимдир бирөө келсе деле, бир кыпкызыл кеңирчи келсе деле, же бир башка бирөө келсе да мен келгенге даярмын. Себеп дегенде өзүмдүн ошол жердеги маданиятымды айтышым керек, дешим керек, жалпы мусулмандар түшүндүрүп айтып беришим керек. Экинчиден, сиз айтып атасыз, элдерге жагып атат деп. Мен жогоруда айтып кеттим. Эгерде мурдагы айткан сөздөрүмдү түшүнгөн болсоңуз, азыр бул сөз чыкпаш керек эле. Айттым мен. Прививка боюнча, эмне боюнча айттым, жалпы билим берүү боюнча айттым. Адамдарга жакпайт деп эле токтотуп кое алган жерибиз жок. Ошол сыяктуу эле биздин мусулмандар карапайым адамдар. Мусулмандар көп нерсени түшүнбөгөндүктөн биз түшүнгөндө түшүндүрүп айтып беребиз дагы. Ошол мусулмандардын укугун коргоо максатында биз айтып атабыз. Туура, биздин карапайым мусулмандар көрүп атышат, аларга жагып атат, шайтан азгырып атат ошол маселени. Андан башка да көп нерсе буларга жагып атат. Бирок ошону туура эмес. Силер карапайым адамдарды азгырып ошолорго көрсөтүп атасыңар. Алар араң турган адамдар ушинтип азгырып атасыңар силерди, биз ушуну түшүндүрүп айтып атабыз тууганым. Ошону туура түшүнүш керек. Ар бир айтылган сөзгө маани берген анда кийинки сөздөр чыкпаш керек эле. Мен аргасынан кайталанганга мажбур болдум. Мен Эхо Манастан 1 саат сүйлөйм, КТРКдан дагы сүйлөйм 1 саат жума сайын. Биринчи радиодон. Мен бардык көрсөтүп чыгарган жерим. Экинчиден, биздеги сойкулук, мародёрлук, коррупция, алдамчылык, зынакорлук булардын бардыгы илгертен келатат. Ал эми муну КТРКнын жамааты бизге азыр жаңы киргизип атышат. Ошон үчүн мурдагы ооруну дарылагандан көрө келе турган жаңыны тосуп калуу башка кыйла жеңилирээк деген маселе. Казино боюнча каршы чыкканбыз, айтканбыз. Эхо Манастагы жанагы туура эмес көрсөтүүлөр айтып атабыз, деп атабыз, кыйла салынып атат. Бирок бул маселеге да айтыш керек. Анан булар токтомоюнча муну кандай деп. Оорунун алдын алган, оорун дарылагандан көрө жеңилирээк. Экинчиден, бизде мусулмандар 20 жыл эгемендик ичинде бардык мусулмандар билимдүү болуп кеткен жери жок. Көпчүлүгү карапайым мусулман. Эгерде мусулмандардын баары билимдүү болгон болсо, анда момундай көрсөтүүлөр чыкпайт эле тигил жака. Эч убакта. Эч ким көрбөйт дагы болчу. Бирок көрүп атат. Көрүп аткан факт. Сиз айтасыз 60% деп. Ага мен кошулам, 60% көрүп атышат. Биздин 80%, демек 20% мусулмандар аны көрбөй атышыптыр. 60%-ын ичинде калган 20% башка диндегилерди коссок, демек 40% мусулмандар көрүп атат деген сөз. Ошол мусулмандар эгерде Кур'ан-ы Карим жакшы билсе, менин мусулмандарым, шарият жакшы билген болсо муну көрүшпөйт эле. Бирок аттин көрүп атышат. Демек, ошолорго түшүндүрүп айтышыбыз керекпиз. Аларга маалымат жетпейт. Мен мусулманмын дегени менен, мусулман дегенде исламдан нике менен жаназаны гана түшүнүп, же өлгөндө Кур'ан окуганды гана түшүнүп, андан башка арам нерсе бар экен. Шарият боюнча муну болот экен. Муну